Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ошампонун Мурас телестудиясы. 12 декабрь улуттук адабият күнү. Дал ушул күнү Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген. Ошондой эле улуу акыныбыз Алыкул Осмонов каза болгон күн. Дал ушул улуу инсандардын өмүр таржымалын биздин окуу жайдын окутуучулары жана студенттери канчалык деңгээлде билет? Алдыда чогуу көрөбүз. Саламатсызбы? Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Бул жактан бир суроону аласыз, жооп бересиз, Айтматовдун аты нече жөнүндө билесизби? Ар кимдер дейт. Ооба, билем. Атасы Төрөкул Айтматов, ал репрессиядан айынан курман болгон. Апасы Нагима. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Осмоновдун музыка деген эре? Осмоновдун ырындагы атасы согуштан кайтпай калган 3 жаштагы кичинекей ырчык кыз эмели Бүкөнтай. Бүкөнтай. Ошол Бүкөнтай ырынан эки сап айтып бере аласыңбы? Бүкөнтай, бучук мурун 3 жашар кыз, бир күндө 100 жыгылып 100 басар кыз. Көп ыйлайт, борс-борс күлөт. Көп да күлбөйт, кемпирден 90 таза сүйлөйт. Азаматсыз, рахмат жоо. Айтматовдун чыгармаларын кыргызча сүйлөткөн чебер дейт. Ким Айтматовдун чыгармаларын кыргызчага которгон? Которгон инсанды билбейт экен, бирок Айтматовдун чыгармаларын окуп чыккан. Айтматовдун кайсыларын билесиз? Айтматов ыр жазган эмес го. Биз билебиз, бир жалгыз ыры бар да. Балким эстеп көрөсүз. Билбейт экен ырын. Алыкул акындын алгачкы махабаты ким болгон дейт. Алыкул акындын алгачкы махабаты билишимче Жазгүл же Жипар деген ат болгон да, мен билишимче. Негизи жубайы ким болгон? Жубайы Зейнеп болушу мүмкүн. Алыкул Осмонов ким болгон? Алыкул Осмонов кыргыз эл акыны. Кандай акын болгон? Жазуучу акын. Ырларынан билесиңби, кайсы ырлар бар? Ырларынан Маляр деген ырын билчү элем. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабак түйгөн капалыкты айдады. Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен бул дүйнөнүн жер үстүндө каймагы. Менде суроо жолборс терисин жабынган баатыр поэмасын ким которгон? Бул чыгарма негизи бул Алыкул Осмоновго неме кылган, которгон Алыкул Осмонов. Бул китепти окугам. Чыгарма кимдики? Чыгарма жок. Пушкин эмес. Жок, ал шатарыкта элес, жолборс терисин. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалап келип ат тизгенин шарт туруп. Акындын кайсы ыры дейт, бул Алыкул Осмоновдун ата журт ыры экен, Рахмат агай, ушул ырдан эки сап болсо да ырдап бере аласызбы? Башкандай. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон уруп кар уруп, сууңду өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт. Ырды толуктаңыз. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген. Бул жигит. Классика Алыкул Осмонов сүрөтү кыргыздын кайсы акчасында түшүрүлгөн? 200 сомдук да? Сиздин оюңузча Жамиля туура кылганбы? Жамиля чыгармасын Чыңгыз Айтматов жазган. Мен оюмча туура эле кылган. Алыкул Осмонов канча жашында дүйнө салган? Алыкул Осмонов 30 жашында эле дүйнө салган да. Кайсы чыгармасын билесиз Айтматовдун? Ак кеме, эрте келген турналар, Кызыл алма, Жамила. Чыңгыз Айтматов качан туулган? 1928-жылы 12 декабрда туулган. Ким болгон Чыңгыз Айтматов? Чыңгыз Айтматов бул кыргыздын чыган жазуучусу болгон. Көптөгөн чыгармалардын автору. Рахмат. 12 декабрь кандай күн дейт. 12 декабрь бул биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болуп эсептелет. Дагы кандай күн болушу мүмкүн? 12 декабрь. Мындан сырткары билбейм, адабият күнү. Адабият күнү болуп эсептелет. Айтматовдун туулган күнү, адабият күнү, кош келген майрам. Айтматов Нобель сыйлыгын Точносын билбейт экен. Сиз жооп бере бериңиз. Ырды толуктаңыз. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Рахмат. Бул кимдин ыры? Алыкул Осмоновдун.
Айтматовдун кайсыларын билесиз дейт. Чыңгыз Айтматовдун ба? Өрү барбы негизи? Негизи Кайсылары эле? Чыңгыз Айтматовдун Инстаграмда популярный болуп жүргөн ырларын берет элем, бирок жатка билбейм. Рахмат. Алыкул Осмоновдун сүрөтү Кыргыздын кайсы актасы түшүрүлгөн? 2 сомго. Рахмат. Айтматов Нобель сыйлыгын качан алган? Алып жазуучу Айтматовдун бетинчи чыгармасы кайсы? Гезчи Дүзү. Рахмат. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда. Музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Азаматсыз. Оон мени ырдап бере аласызбы? Суроо төмөндөгүчө экен. Айтматтын акыркы чыгармасы кайсы? Мен билишим боюнча Тоолор кулаганда чыгармасы. Рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй эле дал ушул Алыкул Осмонов жана ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө биздин студенттерде жана окутуучуларда дээрлик маалымат бар десек жаңылышпайбыз. Сиздерди дагы мына ушул улуу инсандардын өмүр чыгармачылыгы менен тааныш болууга чакырамын. Сиздер менен Мурас телестудиясы «Сиз билесизби» берүүсү. Аны мен Айданик Сагынбек кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.